Кысқасы Жаркынай экөөбүз кызыбызга көптөн бери ат тандай албай, мага жаккан ат Жаркынайга жакпай, Жаркынайга жаккан ат мага жакпай талашып атабыз көптөн бери. Анан ал маселени чечиш жолун таптык. Кыскасы экөөбүзгө тең жаккан 2ден ат жазып туруп кагазга бул жакка салабыз. Анан ошол жактан Жаркынай бир кагазды алып чыгып, ошол кагазды кайсап турса, ошону коебуз. Sen al, men okuyayım. Мен алайын биринчи. Бисмилла. Yok. Чыдамай жок, эмне деп турса ошону коебуз. Асылхан деп жазган жоксуң. Надеюсь. Эркедик. Эрке. Мен жазган ат бул. Бөлөктөрүн ачтым, эмне деген аттар бар. Эмне деп ат жаздым. Мен де бирөөнү эрке деп жазгам да. Дарья деп жазсам болмок экен, а бирок эрке. Имани. Имани. Жаркынайга Имани деген ат Эле жагат. жагат. Көбүнчө. Имани. Иманду, Иман деген. Мына мен де эрке деген жазгам да. Болчу. Ана байлап койсуң. Балкы эмеспи? Бул эмне? Аслихан Нурсултанга аябай жагат канат. Асылхан кыргызча. Кыскасы эрке деген мен жазган ат чыкты. Буюрса эрке деп коебузбу же дагы төрөлгүчөктө далайда талашабызбы? Эгерде силерде кызга ылайыктуу жакшы бир вариант аттарыңар болсо, комментарийге жаза кеткиле, балким бизге жаккан аттардан да чыгып калат.